Assalamu alaikum урматтуу Москвадан мекендештер, амансыздар, сіздер менен кайрадан эле Москва бар туугандар. Бүгүн күнгө 2-июль жекшемби. Андыктан дем алыш күнүңүздөр жакшы улансын туугандар. Бардыгыңыздарга жакшы маана каалайбыз. Бүгүнкү бул видеодо сиздерге айта кетчү нерсе, баягы база боюнча акыркы күндөрү дагы базадан чыкпай атат, база чыгып атат, кээ бир базада жок болуп атат, жаңыда жок, эскиде бар, эскиде жок, жаңыда бар деген суроолор боюнча туугандар. 25-не чейин толугу менен рейдтер болуп бүттү, өттү. Ошол чыкканы чыкты, чыкпаганы чыкпады, бирок ошол рейд учурунда базадан чыккандарды деле алып барып, базада жок экенсин деп 5000 штраф салып жатты. Негизи базадан чыкпаган документтерге туугандар 18.8 деген статья менен сөзсүз түрдө протокол жазып бериш керек. Көбү жазбай эле ошол жерде эле багы квитанция жазып ошол жерде 5000 штраф жазып жатты. Бул негизи эле ошол бюджетти толтуруунун жаңы бир жолу болду. Ошол рейдти пайдаланып ар бир мигранттан 5000 рубльдан алынды. Негизи эле ошол 18.8 менен эгерде протоколуңуздар жок болсо, демек сиздердин документиңиздер негизи эле базада бар же жок экендиги анык эмес экен. Эгерде ошону текшерте турган болсоңуздар, сөзсүз түрдө 3 базадан текшертиңиздер. Биринчи ППОдон текшертиңиздер, экинчи центральный база СБДУИктен текшертиңиздер, үчүнчү жаңы апрелден кийинки болгон регистрацияларды сөзсүз түрдө ГИСМУдан текшертиңиздер. Ошолордун биринен чыгыш керек. Себеби ошол чыккандарды деле өткөн рейдте алып барып базада жоксун деп жөн эле квитанция жазып 5000 рубльдан штраф салып жаткан. Деги эле негизи эгерде базада жок болгон болсо, 100% жок болгон болсо туугандар, сөзсүз түрдө алар тутуп алып барып 18.8 деген протокол жазып колуңуздарга карматып, ошол выдворение деген кагаз менен 10 күндүн ичинде аны обжалование этесиз, этпесеңиз ошол бойдон мекенге кетесиз дегендей сизге чечим чыгарып берет туугандар, сот аркылуу. Ошону эске алыңыздар. Андыктан бөтөн жерде туугандар аман болуңуздар, өзүңүздөргө сак болуңуздар, документке так болуңуздар. Бөтөн жерде жакшы жүрүңүздөр. Амандык каалайбыз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз, же документиңиздин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген заманбап автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Ортомчусуз кара тизмеден текшерип, бир гана ыңгайлуу автоунаа менен сиздин документ маселесине жардам беришет. Байланыш номерлерибиз 8 926 213 00 60 +7 965 402 93 Мухиддин.